Муну саат катарында колдонсо болот, анткени сааттын эмесин көрсөтөт. Сот келеді. Өзүңүздөр көрүп аткандай бүгүн ушул жерде айыл өкмөттөрдөн келип атат, жергиликтүү бийликтерден келип атышат, прокуратура кызматкерлери, милиция кызматкерлери, ошол эле ошол долбоордон катышуулары чет мамлекеттен кишилер келип атат. Жана өзүңүздөр көрүп кеттиңиздер, ушул долбоордун жетекчиси Фред Хьюстон өзү катышып айтып бербедиби? Кыргыз тилинде айтып берип атат ушундагычы. Ушул дагы биздин Жалал Абад областында элге түшүнүктүү болсун деген аракеттердин бири болуп саналат. Биз şu elge kızmat kılışımız gerek. Sot деген бұл elдики. Жалал Абад областық соту, Жалал Абад шаардык соту, Жалал Абад областынын административдик соту, Жалал Абад областық сот департаменти кызматы, Жалал Абад шаардык сот аткаруучулар кызматы, Жалал Абад областынын Сузак райондук сот аткаруучулар кызматы жана Жалал Абад областынын приставтар кызматы. Бул 7 мекеме сот адилеттүүлүк үйүндө жайгашкан толук курамда. Сот адилеттүүлүгүн жүргүзүүдө мен айтып өткөндөй биз почта кызматын киргиздик. Ал мурдагы 20 күндүн ичинде жете турган соттук чакыртууну 2 күндүн ичинде гибриддик почта аркылуу биз байланышты түзө алдык. Бул деген сөз сот отурумунда кийинкиге жылдырууга тоскоолдук болуучу жагдай эмес, тараптар толук түрдө кабардар болду деп ишти кароого, бат чечүүгө шарт түзүлчү жагдай. Эң башкысы элге багытталган адилеттүүлүк дегенде негизги 3 нерсе бар да. Бул башкысы ошол адилеттүүлүк тутуму өзүнчө каралат. Бул жерде инфраструктура жактан элге жеткиликтүү болуш керек. Баардыгы бир жерде жайгаш керек. Убакыт жактан үнөмдөлөт, акча жагынан үнөмдөлөт, кайра башка органдарга барбайт. Андан сырткары санариптештирүү деп атпайбызбы? То есть соттун ачыктыгын, айкындуулугун көрсөтүүнүн бирден бир көрсөткүчү бандай аудио-видео фиксацияны көрсөтсө болот. Андан сырткары жана соттордун да бейтараптуулугун караш үчүн автоматизированное распределение дел деп коет. То есть кайсы дело түшүшүн судья билбейт. Аны дагы автоматташтырып берилет. И андан сырткары биз азыркы кезде USAID-тин укук булагы долбоорунун жардамы менен кайтарым байланыш. То есть сотко келип жөн гана жаран катары заявление таштап же арызын таштап башкаты келген кишилер жада калса сотко там айыпталуучу болобу, күбө болобу же болбосо жанында жабырлануучу болобу, алар дагы сот процессине кандай өтүп атат, ачык, түшүнүктүү ошол боюнча да кайтарым байланыш системасы киргизилген.